Саламатсыздарбы, урматтуу китеп көрөрмандары. Сиздердин назарыңыздарга Бактыкан Ажымаматованын «Экөө» чыгармасын сунуштайм. Аялдамадагы көп элдин арасынан бир кездеги жетекчисин жазбай тааныды да, машинасын четирээк айдап барып токтотуп, эл тарапка жай басып келди. Бет алдын ойлуу тиктеген келин жанына туруп калган жигитти капарына алган жок. Саламатсызбы? Жигит келинди чочута албайын деп акырын үн катты. Бирок анысы келинге угулбай калдыбы, жооп айтпады. Эми катуураак добушун чыгарып: «Саламатсызбы, эжеке?» Келин бет маңдайында турган жигитти эми гана баамдагандай чочуп алды. «Саламатчылык. Чочутуп жибердиңер го?» «Кечиресиз, 2 жолу үн каттым. Унчукпаганыңыздан катуураак айтканга туура келди. Амансызбы?» «Аманчылык, рахмат. Ой, сен эсенсиңби?» «Ооба, дал өзү. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз, бала чака дегендей, иштериңиз кандай?» «Жакшы, рахмат. Өзүң кандай? Кайдан?» «Ушул жактан эле. Мен да шаардамын. Өтүп баратып, сизди тааный калып эле...» «Ой, рахмат. Мен байкаган эмес экенмин. Бул жакта турбайсызбы?» «Ооба, жумуш». «Таптакыр өзгөрбөптүрсүз. Ошол эле бойдонсуз го. Жашоо жакшыбы?» Келин маңдайында турган сымбаттуу жаш жигиттен негедир сүрдөгөндөй үзүл-үзүл сүйлөп жатты. «Мен ушу жүрөм, тиричилик экен. Ар иштин башын бир кармап дегендей. Өзүңүз кайдан? Бул жакта туруп калыпсыз?» «Жумушка баратканмын. Маршрутка күтүп. Жеткирип коеюн, каршы болбосоңуз?» Жок, рахмат. Сен да жумушуңдан калба, азыр келет». «Жок дебеңиз эми. Убара болуу эмне? Жүрүңүз». Келиндин колунан кармай алга жетелей берди. «Рахмат. Мен өзүм эле. Азыр келет да». Ыңгайсызданган келин жигиттин жетегинде баратып, ушуларды айтып жатты. «Сиз үчүн убара болсок эмне экен, жүрүңүз». Жигит аялдаманын четинде турган кооз машинанын эшигин ачты да, келинди ошол эле колунан кармаган калыбында олтургузду. Жүзү албыра, денеси майда калтырак басып, ыңгайсыз абалга тушуккан келин жигиттин бул мамилесине бир алдын толкунданып да алды. Кызык, бул жигит бир кездеги өзүнүн айдоочусу эмес беле? Анда арыгынан келген өтө эле жаш жигит болчу. Эткел тартып, сулуу, сымбаттуу да болуп кетиптир. Жигит машинанын эшигин аяр жапты да, рульга отуруп жүрүп кетти. Келинден кай тарапка барасыз деп сураган да жок. Бир кыйрага чейин үнсүз кетип баратышты. Келиндин иштеген жери анча да узак эмес эле. Жигит улам алдыңкы күзгүдөн келин тарапка сырдуу карап коет да, үндөбөй кете берди. Бир кезде: «Өзгөрбөптүрсүз, шеф», деп койду. Келинге ыкласы менен. «Кайдан? Мезгил өттү. Карып баратабыз го». «Жок, мен чын айтып жатамын. Ошол эле мен билген бойдон экенсиз. Кандай анан? Турмуш, абал жакшыбы? Мен сыртыңыздан маалымат алып турам. Иштеген жериңизди билемин. Бирок жолуга албай келгенмин». «Эмнеге?» «Тим гана. Кантсе да мага шеф болгонсуз. Сиз аркылуу көптү үйрөндүк. Көз каныкты дегендей». «Койсоңчу, эми кайдагы шеф? Ал мезгил өтпөдүбү? Азыр катардагы эле бир кызматкермин. Бирок мен үчүн шеф бойдон каласыз да». «Суранам. Шеф дебей эле эжедечи. Мага ыңгайсыз болуп жатат». «Болуптур. Мына келдиңиз жумушуңузга. Мен деле алыс эмесмин. 2 көчө ары жерде ишканам бар. Ыңгайсыз болсо да сурайын. Кеңири сүйлөшүп отурганга убактыңыз болобу?» «Билбеймин, айта албайм». «Эмнеге?»
Жөн гана. Ушунча жылдан бери эми көрүшүп жатабыз. Ошол жолукканыбызды белгилеп, өткөн кеткенди эстеп дегендей. Эмнени эстемек элек? Өттү, кетти. Сиз үчүн андай болсо, мен үчүн баары эсимде. Эскере турган нерсе көп. Жумуштан бошой алар бекенмин? Убакыт табыңыз, суранам. Канча жылдан бери эми кезигип жатабыз. Жигит келинге жалоору итиктеди. Чагылыша түшкөн көздөн жалтана, макул, аракет кылайын деп жиберди келин. Анда бүгүн саат 6-га. Мен ушул жерге келип турамын. Макул. Машинанын эшигин жаап жатып, келин шаша жооп берди. Анда сүйлөштүк, кечикмей жок. Жигит келинге дагы сырдуу карады да, жылмайган калыбында машинасын шуу айдап кетти. Жерге түшкөн келин толкунданганын баса албады. Кадам шилтегенге дарманы келбей, турган жеринде катты. Тобо, бир кездеги шофёрумдан ушунча сүрдөдүмбү? Ал менден сүрдөп, тик карай алчу эмес эле го. Он сүйлөсөң, бир жолу жооп кайтарган. Сөзү жок немеле? Шыпылдайт да тимеле. Мезгил муну жакшы эле тарбиялаган окшойт. Карасаң, мезгилдин өткөнүн, чоңоюп, оңолуп да алыптыр. Көзгө толуп, сугуң түшө тургандай го. Кайда иштейт болду экен? Дагы бирөөнүн шофёру болсо керек. Минген машинасына караганда аттуу баштуу эле адам окшойт жетекчиси. Мен да кызыкмын. Макул деп салдым Өзү менен өзү сүйлөшкөн келин эми жумушун ойлоп, кеңсени көздөй басты. Бул күнү ал жакшы деле иштей алган жок. Эртең мененки кездешүү жадымынан чыкпай туруп алды. Түштөнүүгө да барган жок. Кечки кездешүүнү ойлоп жатты. Эмне кылсам? Барсамбы? Кантсе да мен ага бир кезде жетекчи болгонмун да. Анын чакыруусуна баш ийишим керек беле? Ушунчалык нокок экенимди эми билдим. Сүрдүгүп, айтар сөзүмдү таппай калганымды карасаң. Ары басып, бери басып да келин өзүн жемелеп алат. Ичиндегисин эч кимге айтпады дагы. Кимдир бирөө менен кеңешейин дейт. Кайра ойлонуп, аны туура көрбөйт. Акыры ички туюму жолугууга барба деди. Ошол ойго такалды да, белгиленген убакытта сыртка чыккан жок. Бирдемелерди жасаган болуп, убакытты өткөрүп жүрө берди. Анан дагы бир туюму, ал жаш жигит сени сынап эле көрдү. Эмне сага жолукмак беле деп жатты. Чын эле, сынап эле койду го. Ушул ой менен ал көөгүн тартып калганда сыртка чыкты. Өз аялдамасын көздөй баратканда жанына машина келип токтоду. Шеф, кечиктиңиз го? Деген үн чыкты. Шефтер кечикпейт. Кармалат деп көп айтчу элеңиз. Кармалып калгансыз го. Жигит жылмайган калыбында алдынан тороюп, машинанын эшигин ачты. Эмне деп жооп айтарын билбеген келин алдастай түшүп. Жумуш көп болуп кетти. Азыр да бир жакка барууга туура келип жатат. Кечиндеби? Ооба. Койсоңузчу. Бул сөзүңүзгө ишенип кала турган балапан ооз эмесмин да. Ырас айтам. Анда жеткирип коеюн. Анан жумушуңузду бүткөн соң бир аз эле отурабыз. Эмне, силерде жумуш эрте бүттүбү? Же кожоюнуң эрте бошоттубу? Кайсы кожоюн? Шефиң дейм да. Ооба. Бүгүн жумуш эрте бүттү да. Эмне кылдык? Кеттикпи? Башка күнү болбойбу? Келин кыйылып турганын жашыра албай ага суроо салды. Болот. Эгер бүгүн ырастан эле колуңуз бош эмес болсо, башка күнгө жылдырсак да болот. Эң башкысы, мен сизди таап албадымбы? Жигиттин сөзү негедир табышмактуу чыкты. Келин таңдана, кандай дейсиң? Мен издеп жүрдүң беле? Деди. Антсек да болот. Мен сизге баарын айтып беремин. Ошондуктан бир аз отуралы. Келин ойлонуп туруп калды. Жигиттин көзүнө тик бага албай, бир азга буйдалактай түштү. Эгер ачыгын айтсам, мен сизди кандай гана издедим дейсиз. Ушул күндү кандай гана күттүм. Бүгүн мен үчүн башкача күн. Ошондуктан менин сунушумду четке какпасаңыз экен.
Мен билип эле турам. Азыр сиз эч жакка барбайсыз. Кур намыс көкүрөгүңүздү тээп турган кез. Бир кездеги шофёрум чакырса эле кете беремби? Мен ушуга тең болуп калдымбы? Деген кур намыс турат. Жок, андай деле эмес. Анан эмне болду? Жумуш бүттү. Бир аз нервти да сергитиш керек го дейм. Бир аз эле отурабыз. Анан жеткирип коем. Эмне? Жезде урушабы? Жок. Эгер менин артымдан иликтеп жүргөн болсоң, жакшы билишиң керек. Азыр жездең жок да. Ооба, билемин. Ошентсе да сурап койдум да. Макул анда, кеттик. Келин жер караган абалда кыска гана сүйлөдү. Жигит анын бул жообун күтүп эле тургандай элпек гана колдон алып, машинанын арткы эшигин ачты. Ал ушундай кыймылы менен шефин далай кызматтык машинага олтургузуп, кайра түшүрүп жүргөнүн эстеп кеткендей болду. Анан машинасын оталдырып жатып, азыр мен мындан 10 жыл мурдагы күндөрдү элестетип кеттим. Ушинтип отургузчу элем да, бирок колуңузду кармай албайт болчумун. Жаш элем. Анан жетекчим болсоңуз, сүрүңүз канча эле. Жаш, сулуу болсоңуз да аябай сүрдүү элеңиз. Ошону билчү белеңиз? Билбейм. Кадимкидей эле эл катары. Жок, элдин баары айтышчу. Кабагын ачпайт. Аябай сүрдүү го шефиң. Кантип сүйлөшөсүңөр деп калышчу. Мен да сизди көргөндө оозуман сөзүм качып, калтырап титиреп, сурооңузга жооп таба албай эле калчумун да. Азыр деле ошондой көрүнүп турасыз. Биринчи көргөндө кыйлага калчылдап турбадымбы? Жигит эпилдеп ушуларды айтып баратты. Кандай дейсиз? Шаардын четине эле чыгалы? Эркинирээк отурабыз да. Келин бул жигиттин мындай шайдоот кыймылына тан бере ойлуу баратты. Карасаң, кыйла өзгөрүптүр. Абдан токтоп ал эле. Анын үстүнө бир кездеги жетекчисинен ийменип койбой, жолугушууга чакырып жатканы аны ого бетер таңдантты. Бир алдын намыстанып да коет. Бирок эми кеч да, кантсе да анын ыгына көнүп, машинасына түшпөдүбү? Анын жетеги менен кайдадыр да баратат. Шаардан кыйла эле сыртка чыгып кетишкендей болду. Зуулдап айдап эле баратат. Деги кайда баратабыз? Деп койду. Азыр, аз калды. Шаар турмушунан аз да болсо окчунураак болсун деп жатам да. Күндө окшош күндөр, күүлдөгөн машиналар, топураган эле адамдар. Бири-бири менен иши жок. Ар кимисинин тагдыры да ар башка да. Тажайттак экенсиң. Мына, келип калдык. Жигит машинасын өчүрдү да, шып жерге түшүп, келин отурган эшикти ачты. Келиңиз. Ушул жерге бир аз отуруп кетели. Тыптынч. Бул жерге оңойлук менен бирөө келбейт. Издегендер да таппайт. Деп, келиндин колунан дагы аяр кармап, сыртка чыгарды. Чын эле шаардын четине келишиптир. Кыймыл аз. Эки кабаттуу заңкайган жайга киришти. Ичи көрктүү экен, бирок негедир адам да аздай. Жай музыка ойноп, ичи күңгүрт тартып турат. Өзүнчө бөлмөгө киришти. Жигит алдын ала даярдангандай стол үстүндө баары жайнап турат. Алар олтураар менен жаш жигит кирип келип кызмат кыла баштады. Суратпай эле тейлеп жатты. Ысык чайын куюп, стол четинде турган шампанскийди ачып, суусундуктардан стакандарга куя баштады. Анан баарын ирети менен койду да сыртка чыгып кетти. Келиңиз, эми кезиккениңиз үчүн кичине тамакты жумшартып алалы. Деп жигит шампанский куюлган бокалды келинге сунду. Мындай көрүнүш келинге өөн учураса да, жигиттин ыгына көнүп жатты. Болуптур, кезиккениңиз үчүн аман бололу, деди да, куюлган шампанскийден урттап, бокалды столго койду. Жок, болбойт. Аягына чейин алып жибериңиз. Жигит анын оюна койбой, кайра колуна карматты. Эгер билсеңиз, мен бул күндү кандай гана күтпөдүм. Кыялымда дал ушундай жолугушуу болгон. Ошол максатыма жетип отурам. Алып жибериңиз. Мени жакшы билесиң да, мындай нерсеге жок элем. Кызыксыз, бул суусундук эле го? Мен азыр ушунчалык бактылуу болуп турамын. Алып коюңуз. Анан аз-аздан. Табышмактатпай сүйлөчү.
Эмне үчүн күттүң эле? Эмне үчүн ушул күндү самагансың? Мага түшүнүксүз болуп жатат. Бактылуумун дейсиң. Эмне? Үй бүлөңдө сүйүнүчтүү нерсе болдубу? Же жумушуңдабы? Сиз эч нерсе билбейсиз. Сиз үчүн мен баягы эле сары ооз балапанмын. Сиз үчүн мен эки сөздүн башын кураштыра албаган бир бечара шофёрмун. Андан башка колуман иш келбеген кемпаймын, туурабы? Бирок менде да жүрөк бар. Менде да сезим бар. Сиз анын бирин да билбейсиз. Эгер экөөбүз кезикпесек, дагы деле эч нерсе билбей. Мен айтып жатпаймынбы? Сөздөрүң табышмак, жандырмагын табуу кыйынга туруп жатат. Мен ошо бүгүн сизге баарын айтып алайын. Табышмактын сырын чечейин. Бир төгүлүп алайын деп. Жигит мукактана туруп калды. Айта бер. Келин маңдайында сүрдөп жаткан сымбаттуу жигитти сынаа кытиктеп. Мен сени мынчалык өзгөрөт деп ойлобопмун. Өзүң айткандай, сары ооз балапан бойдон жумуштан кеттиң эле. Анан мезгил сени жакшы эле калчаган көрүнөт. Өзгөрүпсүң. Билсең, мен сени кээде уулумдай, кээде инимдей көрчүмүн да. Ооба, аны билем. Аяп турчусуз. Мен биринчи жолу арыз жазып алдыңызга киргенде кайда кетесиң? Иштей бербейсиңби? Капа болдуңбу деп кайра сурап жатып, менин көгөрүп олтуруп алсам да кол койбой койгонсуз. Мен аны билемин. Аргасыздан ошол ишке барганмын. Сизден кетпесем болбой калганда. Эмне үчүн? Дагы сурайын. Кимдир бирөө капа кылды беле? Сен кеткени сендей шофёр таппадым да. Эч кимиси сага окшободу. Сен тубаса шофёр элең. Ооба, мен тубаса шофёр элем. Башка эч ким. Бирок мен да адам элем. Кызык сүйлөйсүң. Тубаса дегеним ишине абдан тың, жоопкерчиликтүү болчусуң. Түнү десе түнү жумуш орунда болчусуң. Бир кабагым кашым дебей иштейт элең. Машинанын бузулганын көрбөдүм. Дайыма таптаза. Анын сыры башкада болчу да. Сиз аны сезчү да эмессиз, сезе алмак да эмессиз. Анткени ал учурда сиз башка адам элеңиз. Кандай элем? Биринчиден менин жетекчим болчусуз. Үй бүлөңүз бар дегендей. Анан жеке турмушту ойлогонго убактыңыз да жок болчу. Ар бир саат мүнөтүңүз программа план менен дегендей. Ишиңиз чаштан көп эле. Ооба, туура айтасың. Келин вокалды кармаган калыбында түпсүз ойго чөмүлө кетти. Ошол күндөр мен үчүн чоң турмуштук сыноо болчу. Мен бардык арманымды, купуя сырымды айтып алайын деп, сизге жолугар күндү таппай келдим. Мына, бүгүн сааты чыгып, бүгүн оң жамбашым менен жаткан окшоймун. Эгер убактыңыз болсо, баарын төгүп алайын. Жигит келинге жалоору итиктеп, оор үшкүрүнүп алды. Эгер мен ошол арман мунуңду тең бөлүшүүгө жарай алсам. Эмне үчүн жарабайт экенсиз? Уга турган адамдын дал өзү болуп турбайсызбы? Түшүнбөдүм. Ооба, түшүнө албайсыз азырынча. Мени кылдатууга турган болсоңуз, балким... Кызык. Мен азыр өзүмдү бактылуу сезип турам. Анткени сиз маңдайымда. Ушул күндү кандай гана назарлап күтпөдүм. Уйкусуз өткөргөн түндөрүм канча. Ааламды алты айлансам да сиздерди табуу кыйын. Сиздин баркыңызды баалай албагандар канча. Сиз бир жаралган кайталангыс керемет жансыз. Жигиттин көзүнө жаш тегерене, ойлуу туруп калды. Сөзүн бүтүрүп алсын дедиби, же жигиттин азыркы абалынан бир нерсени сезе баштадыбы, келин да үн чыгарбастан колундагы бокалды тегеретип коюп олтура берди. Анын да ички сезими уйгу-туйгу боло баштаганын сезди. Сымбаттуу жигиттин бир кездеги өзүн ташыган шофёр экенин унута түшкөнсүдө. Сиз менин кандайча жумушка келгенимди эстей аласызбы? Жарыя бергенбиз, ошол боюнча келсең керек. Жок, мен жарыясы жок эле келгенмин. Жарыя бергениңерде татыктуусун тандай албапсыңар.
Мен мектепти бүткөндөн кийин айылда бир аз жүрүп, анан шоферлук курсту окуганмын. Чоң окууга тапшырайын деп кечигип калганмын. Үйдө шарт келишпей калган да. Анан 1 жылдан кийин армияга кеткенмин. Аны бүтүп келип окуйм дечүмүн. Атам ооруп калып, анда да тапшыра албай үйдө жүргөнмүн. Армияда машинаны көп айдадым. Кээде взводдун командирин да ташып жүрдүм. Орус киши болчу, мени жакшы көрчү. Кийин аскер бөлүгүнө жумушка кал, өзүбүз окутабыз, аскерчинин оңой аласың деп көп эле жолу сунуш кылды. Бирок аскер кызматкери болгум келчү эмес. Ошондуктан үйгө эле кетем деп туруп алганмын. Өзүм банкир болгум келчү. Ошого окуйм деген элем. Улуу агам Бишкекте банкир болчу. Жашоосу жакшы. 2 кабат үйдү салып алган. Короосу кенен, бассейни эшик алдында. Үйүнө барсаң, бейиштин эле төрү. Ошол агамдай жашагым келчү. Бирок дагы шарт келбей калбадыбы? Эң кичүү баласы болгондон кийин атамдын жанында турушум керек болду. Улуу ага эжелерим ошентип чечишкен. Кийинки жылы тапшыраармын деп, убактылуу бир жумушка иштейин деп, жумуш издеп жүрсөм, тайекем келип калды. Ал бир мекемеде жетекчи болчу. Өзүнүн ишканасында жумуш жок экен мага ылайык. Анын үстүнө тууганын жумушка алып алды деп, эртең эле артымдан сөз кылышат деп корунуп койду. Башка бир мекемеде жакшы жерде иш бар экен. Жүр барып көрөбүз, деди бир күнү. Бою башыңды жакшылап кара. Сырт келбетиңе карап ал, деп койду ал жөнөп жатканыбызда. Ал кезде мага баары бир болчу. Эптеп, убактылуу бир жумушка кирип турсам. Келерки жылда окууга тапшырып, мен да элчилеп оокат кылармын деп жүргөн элем да. Ошол үчүн тайекем айткан ишти көрөйүн дедим да, артынан ээрчидим. Анан түз эле сиздин ишканага келдик. Көп эле адам иштеген областтагы ирдүү ишкана окшойт. 2 кабат салынган көрктүү имарат экен. Жолдо баратып, мен кандай жумушта иштейм, деп тайекемден сураганмын. Бир мекеменин начальнигин ташыйсың. Кантип, кайда? Деп түшүнмөксөнгө салганмын. Кантип дегениң кандай? Ошол начальниктин өзүнүн шофёру болосуң да, деп тайекем менин маңыроолугума таң калгандай, жактырбай жооп берген. Деп коюп мен артынан үндебей баса бергенмин. Ошол сиз башында турган ишкананын босогосун аттап жатып. Мурда иштегенмин, көп жетекчилерди ташыганмын, деп айткын деп, мага бир топ жерди да санай кетти. Эч бир эсимде калган жок. 2 кабатка көтөрүлүп, босогосунан тартып кооз килем төшөлгөн бөлмөгө кирдик. Катчы кызыңыздан айттырып жиберди эле, сиз кире беришсиң деген окшойсуз. Катчы кызыңыз киргиле деп сылык гана бизге карады. Сиздин алдыңызга киргенде эле сүрдүгүп, оозуман сөз качып, тердеп, бурдап олтуруп калдым. Анткени аял кишинин жетекчи болгонун биринчи көрүшүм. Анын үстүнө жап-жаш, суп-сулуу. Көзүмө периште эле көрүндүңүз. Буга чейин эч бир жерде көрбөгөнмүн сиздей куурчактай болгон сулуу аял затын. Жанагы сүрөттөгү эле периште турду маңдайымда. Тердеп бурдайм. 2 тизем өзүнөн өзү калсылдай да баштады. Улама арчынып коем. Сиз мен жакты көп деле карай берген жоксуз. Антсе да тердей бердим. Температурам 40 градустан ашып да кеттиби билбейм. Жүзүм албырып, денелеримди майда калтырак басат. 2 тиземди бекем басып отурам. Анткени буттарым да өзүнөн өзү кыймылга кирип, титиреп коет. Тиктеп эле отура бердим жалдырап. Кээде гана көздөрүбүз чагылыша түшкөндөй болот. Мага бере турган суроолорду тайекеме берип жаттыңыз. Ал да менин ордума жооп берип жатты. Паланчаны ташыган, түкүнчөдө иштеген, жаш болгону менен жакшы эле иштеп койду. Быйыл шарты келбей калды. Же болбосо окуйт да болчу. Жогорку билим алам деген ою бар. Бир үйдүн кичүүсү болгону менен эркелиги деле жок. Атасы менен апасын карай турган ушул бала да уятка калтырбайт. Мурдагы иштеген жерлеринде деле жакшы жүргөн.
дейт. Деги эле мен жөнүндө аты жөнүн билбеген эле бирөөлөрдү айтып. Мен олтура бергенмин жалдырап. Кызык, улуу кишилер да калп айтат тура көрсө. Таекемдин бул калп айткандарына таңданып жаттым. Баары калп. Мен эч кандай андай жерде иштеген эмесмин дегим келди. Бирок оозума сөз кирбеди да, жалдырап эле отура бердим. Анан сиз: ошончо жерде иштесе, жашко, мектепти бүттү беле? Дедиңиз. Ага да жооп айта албадым. Бүтмөк түгүл, армияга барып келбедиби? Деп таекем жооп узатты. Анда башы бышып эле калыптыр. Үйлөнө элекпи? Дедиңиз эле. Дагы таекем: эми үйлөнөт. Сизде иштеп калса, өзүңүздөй бир сулуу кыз таап берсеңиз, анан, деп каткыра күлүп алды. Сиз ойлуу турдуңуз да, мейли, келип көрсүн, сынайлы, деп экөөбүздү ордуңуздан туруп узатып койдуңуз. Таекем сизди жакшы тааныйт экен да. Анан сыртка чыкканда: көрдүңбү, келе берсин деди. Сынап көрөт. Бар күчүңдү үрөп аракет кыл. Жагып калгың бардыр. Иштеп калсаң жаман болбойсуң, деп мага акыл үйрөтө баштады. Менин оюмда сиз гана турдуңуз. Сөздөрүңүз орундуу, бой келбетиңиз, баары мени арбап турду. Мен деги ким болуп иштейм? Деп дагы сурадым таекемен. Дагы сурайсың да. Тиги келиндин личный шоферу болосуң. Эмне түшүнбөдүңбү? Жаш экен го, ушу кантип жетекчи. Өзү деле эми мектепти бүткөндөй го, дедим. Таекемдин сиз жөнүндө көбүрөөк айтып беришин каалап. Жашаган жери шаар болсо, түшкөнү машина, иштеген жери момундай жер болсо, жаш көрүнөт да. Өзү да чырайлуу неме, бою башына каранып дегендей. Биздин аялдардай болуп, керели кечке кара жумуш менен олтурса, бу деле ким билет? Деп таекем алдыда баратып сүйлөп жатты. Ошентсе да жаш экен кыйла. Мен мындай ойлогон эмес элем. Жаш болгону менен ишин билет да. Азыр жетекчи болуп, жаштар көп иштеп жатышпайбы? Сулуу да экен, машинасы кандай? Мен кайдан билейин? Эптеп сага иш болсо болду да, кемпир чалды багып. Сиз аны жакшы тааныйсызбы? Таекеме суроо узатам. Эми жетекчилер бири-бирибизди тааныбасак болбойт да. Ал да жетекчи, жолукканда саламыбыз ысык. Сен айткандай сулуу жан. Анан ыйманы да ысык, жагымдуу келин. Тим эле эски тааныштардай катуу учураштыңыз го? Балакай, ишиң түшүп турганда ошентпесең да болбойт да. Ата жетесине чейин сураштырып, ата теги кайдан экенин деле билбейм. Бул келинге шофер керек экен деп, бизде иштеген бир киши айтып калганынан эле барып көрөйүн дедим да. Кара, жакшы адам экен, жаш болсо да көптү көргөндөй. Каныгып калган адамдай, жылуу жумшак тосуп алып, сылык гана узатып койду. Түстүүдөн түңүлбө деген ушу да. Сырткы сулуулугу, ички сулуулугу менен төп келишип турат. Жакшы келин. Таекем да менин оюмду билип жаткандай сизди мактап кирди. Экөөбүз аялдамага чейин сиз жөнүндө сүйлөшүп келдик. Автобус келгенче дагы айта түшсө экен дейм. Анан биздин айылга бара турган автобуска мени салып коюп, таекем ишине кетти. Эртең сөзсүз кел. Өзүңдү бир сынактан өткөрүп көр. Бешенең ачылып, иштеп кете берсиң. Азыр жакшы билесиң, жумуш табыш кыйын. Иштеп калсаң алаксып, атаңдарга каралашып дегендей. Анан эптеп бир убакыт өткөрсөң, атаң жакшы болуп калса, сен да бир жерден окуйсуң да. Ага эжелериңдей болуп, алыс кетпе. Тиги кемпир чалды бага турган сенсиң да. Башка балдары өзү менен өзү. Алардан үмүттөнүшпөйт деле. Деп, менин Бишкекте жашап жатышкан ага эжелериме наразы болгондой сүйлөдү. Мен жол ката сиз менен болгон кездешүүнү ойлоп бараттым. Көз алдыман кетпейсиз. Жүрөгүм дүкүлдөп алат. Дене боюм чымыраганы алигиче басыла элек. Кандайдыр бир аруу сезим
жан дүйнөмө сиңе баштагансыды. Буга чейин деле мындай абалга кабылган эмес элем. Көп эле кыздарды көрүп тааныш болгонмун. Айылдагы мен дегендердин бири болгондуктан артымдан жүгүрүп жүргөн кыздар деле бар болчу. Шаарга жакын жашагандыктан шаардык кыздар менен деле тааныш элем. Бирок бир да бирөөсүнө карата мындай сезим болбоптур да. Аларга карата мындай дүрбөлөң түшкөн ойлор болгон эмес. Атама барып айттым баарын. Мейли балам, эптеп тыйын таап келип турсаң, өзүңдүн курсагыңды тойгузуп эле бизге жакыныраак жүрсөң болду. Тигилерчилеп айда жылда бир келбей, эртели кеч жаныбызда болгонуң эле жетет бизге, деп кубанып алды. Апам деле ошол ойду кошумчалайт. Анам мага жумуш таап берип жаткан инисине ыраазы болот. Арзым Азамат канчаларга жакшылык кылды. Тиги агаларыңды окууга өткөргөндө ошол болчу. Бир рахмат айтып да коюшпайт. Чай ичип коюңуз деп 5-10 сом бермек түгүл, акыбалын сурап коюшпайт, деп өз балдарына кападай тур көрсөттү. Ал балапандарың тайекес эмес, бизди айда жылда бир көрүшөт. Анан башканы ойлошобу? Азыр ар ким өзүм өлбөйүн болуп калбадыбы? Деп атам да кемпирин коштоп коет. Алардын мунусу керегем сагайтам дегендей эле туюлду мага. Бирок алардын бул сөздөрү мени кыйла шердентип койгонсуду. Өзүмдү кадимкидей иштеп жүргөн каадалуу адамдай сезип кетпедимби? Анан сөзсүз иштеймин, сыноосунан өтөмүн деп өзүмө өзүм ант бердим. Ошол түнү мага уйку болгон жок. Түнү бою кантип иштейм, кандай жумуш аткарам? Анан сиз жөнүндө ойлонуп чыктым. Эрте туруп, таза кийинип, жолго чыктым. Биздин айылга каттаган таңкы автобус шаарга эрте келет. Сиздин ишканага келсем эч ким жок. Кароолчу жүргөн экен. Ал киши менен аркы беркини сүйлөшүп турганыбызда биринчилерден болуп сиз келдиңиз. Ал жаңы эле эң биринчи шеф келет ишке. Аябай иштерман аял. Жашта, чарчаганды билбейт. Түн бир окумда кетет. Иши көп окшойт, деп кароолчу сиз жөнүндө айтып жаткан. Мингениңиз аппак Волга экен. Чоң эле киши айдап алыптыр. Сиз кечээги күндөгүдөн да артыкча сулуу болуп, аппак костюм кийип алыптырсыз. Ажарыңыз ачылып, аппак эле роза гүлүн элестетип турдум. Тиги чоң киши машинаны ишкананын алдына токтотту да башка жакка басып кетти. Тиги киши шофёрбу? Деп сурадым кароолчудан. Жок, ал шефтин күйөөсү. Азыр шофёр жок да. Ошон үчүн утурумдук ташып жатат го дейм. Ал өзү башка жакта иштейт. Ал да бир жердин шефи дешет го. Бизнесмен дейби, деди. Негедир мен сизди ал кишиден кызганып турдум. Орто жаштагы толугунан келген, дүң күйгөн кара кишиге сизди ыраа көрбөй турдум. Анын тең эместей туюлдуңуз. Сиз болсо биз жакты бир карап башыңызды ийкей салам айткандай болдуңуз да. Сиз келдиңизби? Мага кирсеңиз, сүйлөшүп алалы, деп мага карадыңыз да кабинетиңизге кирип кеттиңиз. Мен да ушуну эле күтүп жаткандай, эч ким келе электе сиз менен кенен сүйлөшүп алайын дегендей артыңыздан бастым. Каалгаңызды тыкылдатсам, кире бергиле, дедиңиз ичкериден. Уруксатпы? Уруксат. Келе кой, деп мени өтө эле жаш баладай тосуп алдыңыз. Кечээ күнкү жигитсиң да, деп мени отур дегендей стул тарапка кол жаңсадыңыз. Кандай? Ден соолук жакшыбы? Деп койдуңуз. Бул сурооңуз негедир жарашпаса да, ал абалымды сурап койгонуңузга кубанып кеттим. Жакшы, деп мен сиз көрсөткөн орундуга отуруп үн каттым. Жакшы болгону жакшы. Кандай эс алдыңыз? Деп негедир сылык сурадыңыз бул жолу. Келе бер дегениңизден келдим эле. Ооба, сынап көрөбүз да, Мага айдоочу болосуңбу? Тажрыйбаңыз жетишеби? Жалаң эле түз жерде жүрө бербейбиз. Кыйын жолдор болот. Машина бузулат дегендей, жумуш убактыбыз чектелбейт. Кээде түн бир окумга чейин иштөөгө туура келет. Биздин иш ушундай. Талап катуу болот. Чыдай алар бекенсиз? Дедиңиз мени сынаакы карап. Чыдайм. Кандай жумуш болсо да аткарам, дедим ишеничтүү сүйлөп. Азамат, ушул сөзүңүз жакты. Жигит киши кайраттуу, чыдамкай болуш керек. Баса,
Мурда иштеген жериңизден эмнеге кеттиңиз эле? Деп күтүүсүз суроо бердиңиз. Мен апкаарый түштүм. Иштеген эмесмин десем, тайекем кечээ күнү бир канча жерде иштегенимен кабар берип койгон. Жооп таба албай туруп калдым. Менин ыңгайсыз боло түшкөнүмдү сездиңизби? Сөздү башка жакка буруп, жүрүңүз, айдай турган машинаны көрсөтөйүн, деп ордуңуздан тура сыртка жөнөдүңүз. Мен да артыңыздан бастым. Жаңы эле болуп киши айдап келген ак Волганын жанына келип, ушул машинаны айдайсыз, деп ишинде турган ачкычын колума карматтыңыз. Азырынча ремонттун кереги жок. Жаңы эле ремонттон чыкты. Аяр айдасаңыз, экөөбүз көпкө чейин иштешип каларбыз, деп ачкычын кармап турган колумду бекем кысып, мээримдүү тиктеп коюп, ичкери кирип кеттиңиз. Кечээ күнү эле мага анчейин көңүл бура бербей жаттыңыз эле, бүгүн сылык сүйлөп, анан сиз деп кайрылып жатканыңыз мени ого бетер толкундатып жатты. Ошондогу менин апкаарыганымды айтпаңыз. Сиз кармаган колум дуулдап эле ысып чыкты. Кыйлага ал колумду экинчиси менен мыкчый кармап тура бердим. Колуңуздун назиктигин айтсаң. Мен ачкычты алып машинага отура баштаганымда бирин-экин кызматкерлериңиз келе башташты. Мен болсо азыр гана ээ боло баштаган машинанын ичи сыртын аарчып, кубанычым ичиме батпай алдастап жаттым. Ишканада жаш кыздар көп иштешет экен. Алар менин жаныман өтүп баратышып, «Ай, жап-жаш жигит го. Кайдан келди экен? Тандап жүрүшүп алганы жаш балабы? Биздин шефке чыдаар бекен?» деп коюшат. Алардын андай сөзүнөн катуу неме окшойт. Чын эле чыдаар бекемин деп коем. Бирок чыдаймын. Баарына чыдайм. Эмнеге чыдабайт экенмин? Мен деген жигит кишимин, деген ички туюмум менен макулдашкандай болуп, дагы бир жолу өзүмө ишеничтүү убада берип алдым. Ошентип, иш күнүм башталды. Арадан анча убакыт өтпөй сиз чыктыңыз да, обул администрацияга барабыз, дедиңиз. Анан арткы орунга отуруп жатып, «Ого, таптаза болуп калыптыр го, Азамат», деп койдуңуз. Жетекчимин биринчи мактоо сөзүн угуп, дердее түштүм. Машинаны аяр буруп, сиз айткан жакка жөнөдүк. Ал жерде көпкө кармалган жоксуз. Дагы башка жакка бардык. Түшкө чейин эле бир канча жерди кыдырып, сиз айда деген жагыңызга айдайм. Кайра ишканага келгенде түшүп баратып, «Сенден жакшы эле шофер чыкчу дай. Ушундан жазба», деп негедир эми сенге өттүңүз да мени алкап койдуңуз. Мен дагы кубанып калдым. Бир убакта мени катчы кызыңыз сизди чакырып жатат деп калды. Кирдим. Сиз дагы мени жылмая тосуп алдыңыз да олтур дегендей ишара кылдыңыз. Эми жакшылап таанышып алалы. Менин купулма толдуң. Өзүң эле иштейт окшойсуң. Дагы бир-эки бала бар эле, иштейбиз деген. Алар тууралуу ар кандай сөздөр айтылып жатат. Сени тиги тайекең да мактады го. Ушул темпиңден жазбасаң, жакшы эле шофер болосуң го. Кай жерде жашайсың? Деп суроолуу тигилдиңиз. Могу эле, кара айылынан. Жакын эле экен. 10 мүнөттүк жол да, Ооба. Жакшы болду. Жакынкы айылдан чыгып. Сенде мурда иштеген жигиттин жашаган айылы кыйла алыс эле. Кээде зарыл жумуш болгондо таппай калабыз. Анан өзү да кыйналып кетти окшойт. Иштей берсе деле болмок. Унабады. Жакшы эле бала болчу. Үйлөнгөндөн кийин көп кыйналды, кыязы. Кетүүгө аргасыз болгон. Ойлобо, бул эжеге шофер токтобойт го деп. Мен ушул жерге келгени ошол жигит эле жумуштан кетти. Аны да мен кетирбедим. Өзү үй шартына карап болбостон кетти. Жумушуңду жакшы аткарсаң эле, эч ким тийишпейт, туурабы? Деп мени сынаакы көз менен карап койдуңуз. Анан колуңузга бир барак ак кагазды алып, ручкасы менен кошо мага сунуп жатып, «Арыз жазып кое бер, балким 2-3 күндө буйрук чыгып калар», дедиңиз. Мен арыз жазып бердим. Ага унчукпай олтуруп, көз жүгүртүп чыктыңыз да баш жагына бирдемелерди жазып кол койдуңуз. Анан муну кадрлар бөлүмүнө алып барасың. Берип коюп, кайра кел. Экөөбүз дагы ишибизди бышыктап алалы, дедиңиз. Мен сиз айткандай кылып кайра кабинетиңизге кирдим. Анда мындай сүйлөшөбүз.
Сен күндө үйүңө машина менен барып келип турасың. Болгону мени үйгө жеткирип коюп гана кетесиң. Мен эртең менен айткандай, жумуш ар кандай убакта бүтөт. Кээде кеч, кээде эрте. Анан эрте да башталат. Жумуштан чыгып алып сайрандап жүрө бермей жок. Түз барып, түз келесиң. Сүйлөштүкпү? Айлыгың жакшы эле болот. Канчалык көп иштесең, ошончолук кошуп жаздырып беремин. Андан камсанаба. Болгону сен ишиңди так аткарсаң, минге машинаңды бүгүнкүдөй кылып таптаза кармасаң, баары болот, дедиңиз. Чыдаймын. Сиз айткандай болот деп, анан сиздин жаныңызда жүрсөм эле болду деп жибере жаздадым. Биздин ачылып сүйлөшүүбүз ушу гана болду. Кийинки күндөрүбүздө кыска гана суроо жооп. Сиз ар күнү кандайсың, уйку кандыбы деп коесуз. Мен жакшы, канды дейм. Анан бул жакка айда дейсиз. Мен айдайм. Кээде алыскы аймактарга да барабыз. Ошондо музыка угуп гана кете бересиз. Жалаң гана кыргыздын классикалык музыкаларын топтоштуруп алыпсыз. Жол ката ошолорду гана угасыз. Жаш болгону менен табити катан кишилердей го. Жаштардын ырын неге укпайт деп коем өзүмчө. Бир жолу өзүм катып жүргөн 2-3 кассетаны койдум эле, сылык гана. Эсен, ушул музыканы мен жокто укчу, болуптурбу? Деп койдуңуз. Алыс жол тартканыңызда ошол өзүңүз жыйнаган ырларды угуп кете берчүсүз. Айрымдарына кыңылдап үн кошуп коесуз. Айрыкча Рыспайдын, Асанкалыйдын, Атайбектин, Калыбектин олондорун жакшы көрчүсүз. Жаш туруп аз сүйлөп, көп ойлонгонуңуз мени таңдантчу. Баса, жашоо турмушуңуз жупуну гана болчу. Күйөөңүз бизнесмен болгону менен элчилеп заңгыратып үй деле салбаптырсыздар. Кош кабаттуу үйдүн 3-чү кабатында кадимкидей эле 2 бөлмөлүү квартирада турчусуздар. Үй эмелектерди деле ашыра кооздоп албаптырсыздар. Күйөөңүз да, сиз да жумушту биринчи орунга коюп, күйүп бышып иштегендерден экенсиздер. Бирок ортодо бала жок экен. Мага негедир ошонуңар ашыкча жагып турду. Себеби тиги күйөөңүздөн бала төрөсөңүз, биротоло андан чыга албай, байланып калчудай сезилчү. Эртеби кечпи, мен ал кишинин торунан сизди сууруп чыгам дечимин. Анткени жумуш аяктап, сизди үйүңүзгө жеткирген соң, кызгануум күчөп, капаска түшкөн тотукушту элестете берчүмүн. Артыңыздан кирип барып, меники, мага бериңиз, мен алып кетемин деп, колуңуздан жетелеп, кайдадыр алып кетким келчү. Жаман оюмда ал киши сизди кордоп жаткандай, бала төрөбөйсүң, сага иш эле керек деп урушуп жаткандай сезиле берчү. Ортоңордо бала жоктугун мен ал кишиден көрчүмүн. Анткени курсагы чандайып, кыймылы өтө эле жай, мен минсиген киши болчу да. Мага дайыма көзүнүн кыры менен карачу. Жигитче, эжеңди капа кылган жоксуңбу? Деген сөзүн көп кайталачу. Бирок анысы мага какшыктай туюлчу. Бир алдын ачуум келип, кокодон алып, муунтуп салгым келип кетер эле. Далай ирет, ушундай сөзүнө теригип, эркекче сүйлөшкүм келип, атырылып барып, араң өзүмдү карманып калганмын да. Жок, эмнеге капа кылайын, деп кыска гана жооп кайтарып койчумун. Ичимен кара жылан өлүп турат эле. Мен эмнеге капа кылмак элем? Сиз капа кылууңуз мүмкүн. Мага ошондой сезиле берет дегим келет. Бирок анымды ачыкка чыгара албайм. Бир алдын бул киши чын дилден эле сурап жаткандыр. Мага ошондой туюлуп жаткан чыгар, дейм. Сизди үйүңүзгө жеткирип коюп, жол ката сизди ойлойм. Тиги киши менен отурганыңыз, аны менен сүйлөшкөнүңүз, тамак ичип жатканыңар, анан бир төшөктө жатканыңар. Ушул ак волганы айдап, жер безип кетсем дейм. Күйөөңүз сизден кыйла жаш улуу экен. Ортодо балаңар болбогонго, балким заңгыратып үй салбаган чыгар. Болбосо ал ушул өрөөндөгү белгилүү бизнесмендердин бири турбайбы? Байлыгы жетишет. Сизди куурчактай кылып кийинтип койгон эле болбосо, мамилеси деле супсактай көрүнчү мага. Экөөңөр бири-бириңерге берилип деле мамиле кылганыңарды, ээрчишип басканыңарды, майрам күндөрү башкалардай болуп, көчөгө чыгып сейилдегениңерди, дос жарларга барып, оюн тамаша курганыңарды көрбөдүм. Сиздин жумушту деле сурап койчу эмес. Театр, кино, ресторандарга баруу деген жок экен.
Айтор, эс алчу эмессиз. Күйөөңүз деле ушундай шайыр шатман күлүп ойногонду жактырбайт окшойт. Анан ушундай адам менен кантип супсак өмүр кечирдиңиз? Кантип убакыт өткөрүп жаттыңыз билбейм. Бар тапканыңыз жумушуңуз окшойт. Ошого гана алаксып убакытты өткөрүп жүргөн окшойсуз. Эрте келип, кеч кеткениңиз да ушундандыр деп койчумун. Деп жигит келинге суроолуу тиктеди. Балким сыртынан ошондой көрүнөр. Ал жакшы эле адам болчу. Ишене албайм. Адамдын кандай экендиги сыртынан эле билинет. Жаш болсом да мен көптөргө туура эле баа берчүмүн. Сиздин күйөөңүз негедир мага жакчу эмес. Ачыгын айтсам. Бул балким сизге болгон сезимимден уламдыр. Аны так айта албайм. Ошол кишиден сизди кызгана берип, өтө ойчул болуп кеткенсидим. Үйгө барып, көзүмдү жумсам эле, ал киши сизди кодоп жаткандай туюла берет. Анан мыкыр, ичи таар, аразмзадай туюлчу. Жок, анчалык кетпе. Жакшы сапаттары көп эле болчу. Балким сага ошондой сезилер. Ал киши тууралуу жаман айтууга акым жок. Жакшы эле жашадык. 12 жыл өмүр сүрүптүрбүз. Балким акчасы жакшы болгондур. Мен баарын көрүп жүрдүм го. Андай дебе. Бир үйдүн жарыгы экинчиге тийбейт дейт. Балким сен байкабаган нерсе бардыр. Эми бул жерде ал кишинин артынан айтууга болбойт да. Анын үстүнө экөөбүз жөнүндө сөз бараткандан кийин ал кишини ортого кыбычыбай эле койсок, кандай дейсиң? Көп нерсе ал кишиге да байланыштуу болуп жатпайбы? Мындайча айтканда, ал кишиден сизди кызгана берип, сизге болгон махабатын өөрчүй бербедиби? Анда ал кишиге рахмат айтууң керек экен. Мен да ошондой ойлоп кетем да. Эгер ал киши болбогондо мен сизди эч кимден кызганбай жүрүп, баягы сизге болгон сезим акырындап өчө түшөт беле, деп коем. Бирок андай эмес. Менин сезимим, менин таза махабатым менин бир өмүр менен барабар. Ал эч качан өчпөйт. Ошол өчүрөйүн, унутайын деп жер бездим го. Кандай гана иштерге алаксыбадым, өчпөдү. Тескерисинче өөрчүй берди. Дербиш болуп, жер безгеним менен жүрөктүн түпкүрүнө катылган аруу махабаттын учкундары тутана берди. Ушул айткандарың түш сыяктанып жатат мага. Ылайым ошондой болсо гана. Жок, бул түш эмес. Бул кадимки биздин тирүүлүктөгү жашоо шыбагыбыздын бир ирмеми. Ошол ирмем керек беле? Керек. Ал мындан 10 жыл мурда айтылыш керек болчу. Аны ачыкка чыгара албаган мен да айып. Жок, сенде эмне айып? Келин жигитке тик карай албай, көзүнүн кычыгына пайда болгон тамчы жашты акырын колу менен түртүп койду. Жок, кечириңиз. Мен сизди сиз дебей, сен дегенге өтүп, жалынып, жалбаргым келип жатат. Кызык. Сенде ушунчалык купуя сыр бар экенин билбептирмин. Мен бүгүн туулуп жаткандай болуп турам. Мен деген да бирөө бар турбайбы? Келиндин карагаттай көздөрүнүн кычыктарына жаш толуп, аны билдирбегенге аракет кыла үн катты. Эгер сен ушунун баарын чын айтып жаткан болсоң, мени шакаба чегип жатпасаң, мен азыртадан тартып башка дүйнөнү көрө баштадым. Көрсө сен, ооба, мен. Өзүң каалагандай сен дей бер. Бирибиз жетекчи, бирибиз айдоочу деген тосмону сыйрып сал. Азыр экөөбүз жөн гана дилдеш, санаалаш, жакын адамдардай олтуралы, макулбу? Сен да мага ичиңдеги дартыңды ачык айта бер. Мен угайын. Балки мен да бирдемени айтаармын. Айтайын жаным. Жигит ушул сөздү айтып алып, өзү да чочуп кетти. Жок, сендеш кыйын экен. Өтө оор да экен, деп башын чулгуп алды да сөзүн улантты. Рахмат, мага түшүнүп турганыңызга. Мен сиз деп жер безгенимди туя алганыңызга. Менин тоголок жүрөгүмдүн кан тамыры сиз деп согуп келгенин сезе баштаганыңызга. Жигит келиндин жүзүнө тик карай, тез-тез сүйлөй баштады. Сүйүнүчтүнбү же арзуунунбу көз жашы бет ылдый куюлуп жатты. Мен ошондо эле эрктүү болсом, кайраттуу болсом, махабатыма мындан 10 жыл мурда эле жетмекмин. Ноноктугуман,
Чабалдыгыман дартымды ичиме катып келдим. Кыйналып, сыздап, боздоп келдим. Эми мындан ары чыдай албаймын. Ортодогу аралык бизди эми экиге бөлө албайт. Анткени азыр экөөбүз тең эркин кушпуз. Биз эми каалагандай жашоого акыбыз бар. Туурабы? Келиндин колун өзүнө тарта, манжаларынан бекем кармап, ушуларды айтты. Антип айта албайм, бирок эмне үчүн? Сен али айтып бүтө элексиң да. Ооба, сөзүмдүн аягына чыга элекмин. Айтаарым алды да. Бет ылдый агып кеткен жашын колу менен акырына арчып алды. Ошентип убакыт зымырап өтө берди. Мен сиздин сыноуңуздан жакшы өттүм окшойт. Эч нерсе дебей эле иштете бердиңиз. Убада боюнча айлыкты да жакшы төлөп берип жаттыңыз. Бирок мени айлык деле кызыктырбайт. Өзүм деле бул ишке убакыт өткөрүш үчүн эле келбедим беле. Анын үстүнө үйдө жетиштүү эле турмуш. Атам айылдагы колунда баргер турмушта жашагандардын бири. Жетиштүү эле жашайбыз. Менин айлыгым аларды деле кызыктырбайт. Тескерисинче, курсагыңды ач калтырба. Убакыт таап тамакты үзбөй ичип тур деп атам дайыма чөнтөгүмө акча салып коет. Сүрүштүрүп көрсөм, ортодо айырмабыз анча деле көп эмес экен. Болгону 9 жаш. Университетти бүтүп келип эле бир мектепте завуч болуп иштеп жүрүп, анан областка которулупсуз. Ал жерде кыска эле аралыкта иштеп, анан бул ишканага жетекчи болуп көтөрүлгөн турбайсызбы? Балким мындай өтө тез тепкичти басууңузга жөлөп таяп турган адамыңыз күчтүүбү? Айтор эң жаш, эң сулуу жетекчи деп көптөр суктанып эле жүрүшчү. Айрыкча областта чогулуш болуп калганда, шоферлор топтолуп туруп калсак, алар мага "Сулуу шеф жакшы бекен, кандай анан? Кыялы кандай? Жашоосу кандай? Күйөөсү менен мамилесичи?" дешип, тамашачыңга аралаш тийишип калышат. "Ичиңер күйсө, туз жалагыла. Силерди ошондой сулуу шеф таап алгыла" дейм аларга. Антсе да алардын сиз тууралуу көбүрөөк сөз салышын самап тура берчүмүн. Айрым жашы улгайып калган шоферлор таңдайларын так этире "Аттиң, менин жарым болуп калса гана, атаганат" дешип тамшанып калышчу. Койсоңузчу. Сиз менен бизди карап кое турган Зайып бекен. Ал деген чоң мекеменин жетекчиси. Анын чөйрөсү башкада. Ал деген билимдүү неме. Биз эмне? Аларды ары бери ташып жүргөн карапайым жанбыз да. Бала чаканын курсагын эптеп тойгозганыбызга шүгүрчүлүк келтирип коюп жүрөбүз да, дегендер болот. Андай сөздү укканда өзүмдү да төмөн сезип кетчүмүн. Ырас да, биз мындайларга тең келмек кайдан дейм, ичимден. Сыртта көп жүрөбүз да, ошол арада сырттагылардын эч кимисинен сиз тууралуу жаман сөз укчу эмесмин. Сиздин аракетчилдигиңизди, адамдарга өтө аяр мамиле жасаган маданияттуулугуңузду, билимдүүлүгүңүздү, боорукерлигиңизди көп айтышчу. Өкүнүчтүүсү, өзүбүздүн эле ишканада иштешкен 2-3 аял, анан бирин экин эркектер бар эле. Алардын көзү сизге карата түз эместей сыйылчу. Баскан турганыңызды, жасап жаткан ишиңизден кынтыктап, үй бүлөңүздөн кеп салышып, оозуна келгенде оттошкондорун көп угуп калчумун. Кантсе да алардын сизге карата ичи тарлыгы күч эле. Бир жолу экономист, жашы улгайып калган эже бар эмес беле? Ошол эже сиз жөнүндө таптакыр чындыкка илешпеген жалган сөздөрдү таратканын уктум. Ал айтып жатыптыр. Күйөөсүнүн башка аялы, атүгүл балдары бар экен. Ал муну бузуп тийген тура. Балдары келип атасын алып кетебиз дешкен экен. Бул күчкө салып жибербей коюптур. Карасаңар, тим эле таза сынат, ак сынат. Анан сыпайыланып, акактай таза көрүнгүсү келет. Балдардын убалы кимге? Күйөөсү ушинтип эле туубас неменин артынан жүрө бермек беле? Бир күнү кетет да, дейт. Мен бул эженин кандай ичкүйдүүлүгү бар экенине таң калдым. Өзү чоң эле аял болсо, сиз анын кызындай эле болуп турбайсызбы? Анан жетекчи тууралууда ушундай жалган сөздөрдү айтабы? Кандай болгондо да сиз жетекчи эмессизби? Кайдагы ушакты айтпасаңыз, андай эмес. Мен билем го. Жөн эле ушактарды айта бересиңерби?
Күйөөсү менен эң сонун жашайт, турмуштары сонун, дейм. Ал эженин сөзүн бөлө. Сен эмнени билесиң, балакай? Сен азыр андай нерселерди ажыратып билүүгө жаштык кыласың. Эл айтып жатпайбы? Сен эмне алар менен чогуу жашап жүрөсүңбү? Сен деле биздейсиң. Жумушуңа келесиң, ишиңди кыласың, кете бересиң. Эл айтып жатат. Аларды жакшы билгендер айтып жатышат. Чыпчын эле ошондой экен. Тиги эже өз сөзүн далилдөөгө аракеттене баштады. Булар биздин жерден болушпайт. Күйөөсү да башка жактан. Өзү дагы. Кызмат деп келип калышканда. Күйөөсүнүн чыныгы аялы, бала чакасы менен тиги Бишкекте жашашат экен. Балдары чоңоюп калыптыр. Эми аталарын эстешсе керек. Мунун баары калп, андай эмес. Шеф андай эмес. Бирөөнүн бүлөсүн бузбайт, деп алардын жанынан басып кеттим. Балакай, сен эмнени билмек элең? Нанды нана деп жүргөн кезиң да, деп тиги эже артымдан сүйлөп калды. Мындан башка дагы ишканадагы аялдардын көрө албастык сөздөрүн көп угуп калчумун. Мени айтып барат дешеби, мен өтүп барасам же жандарына жакын келип калсам, сөздөрүн токтотуп, башка нукка бургулары келчү. Бирок мен алыстан эле угуп койчумун. Күйөөсү иштетип жаткан ишкана мунуку экен. Жетекчи эмеспи? Кийин эмне болуп кетет деп саксынса керек. Ал ишкананы күйөөсүнө жаздырып коюп, анан анысы иштетип жүрүптүр. Күйөөсү көп басат экен. Жаш кыздарды жандаган неме тура? Бул аны эр аты болсо болду деп эле кармап жүрөт окшойт, дейт бири. Ооба десең, сулуу немеге кимдер гана кызыкпайт. Ошондойлордон сактаныш үчүн эле кармап жүрсө керек да, деп дагы бир орто жашап калган эсепчи эже анын сөзүнө кошула коет. Ай, ким билет? Бул деле сол жүрөт дейсиңби? Тим жеринен жетекчи болуп жатат бекен? Өзүнүн да бир шойкому бар да, деп коет. Аялдардын сөзүнө аралаша кеткен дагы бир чарба иштери боюнча иштеген агай. Аялдарга мейли дейсиң. Бош боло калышса, бири-бирин элемектебейин тура алышпайт. Тиги байкеге эмне жок дейм да. Анын үстүнө аялдар өтө эле ичи таар немелер болот окшойт. Бири жаңы кофта кийип келсе да, ошого ичи тарлык кылып, мурдун чүйрөгөндөр бар эле. Ал эми сиздин баскан турганыңыз, кийген кийимиңиз ар күнү алардын оозунан түшпөйт. Суктанганынан көрө албастык кылып, бир жеринен кемтик издегендер көбүрөөк болчу. Тобо, ушунчалык да ичи таар немелер болобу? Көрө албастыктын да чеги болбойбу деп ичимден ызам келчү. Кимдин сиз тууралуу жаман айтып жатканын уксам, ошол адамды душманымдай көрчүмүн. Ошондойлордун сөзүн айтып келгим келчү, бирок ушак куубай турган адатыңыз бар эле. Айта беришсин деп койчумун. Анан бул эмне? Чырайы менен жан багып жүрөт да, эмнеси артык? Жетекчи болуп эмнени кыйратыптыр? Бардык жумушту биз аткарабыз. Мактоону ал алат. Иштебей коелу? Жалгыз өзү кайда барат экен деп. Эркектер деле ичкүйдүүлүк кылышат. Айтор, жетекчи болуш деле тозок экенин баамдачумун. Түйшүгү көп тура. Ишиңди жасаганың менен башкарып турган адамдардын баарына жагыш кыйын экен көрсө. Оңду тескери, түздү кыйшык көрүп тургандар көп тура. Эч бирине катуу айтпайт элеңиз. Эч бирин жамандыкка кыйбай, жакшылык эле жасаганга аракет кылчусуз. Үнүңүздү бийик чыгарып, кыйкырганыңызды көрбөдүм. Дайыма маданияттуу, сылык сыпаа кайрылчусуз. Анан неге мындай ушактарды айтышат? Эч түшүнө алчу эмесмин да. Канчаларынын турмуш шартын жакшыртууга жардам бердиңиз. Жумушка ичип келип, ишин кылбай, бейчеки басып жүргөндөрдү да көрмөксөнгө салчусуз. Үйүм жок деп ыйлактагандарга жүгүрүп жүрүп үй алып берип жаттыңыз. Үй салат элем дегендерине жер участогун алып бердиңиз. Уулумду үйлөйм, кыз чыгарам, той берем дегендерчи тим эле үзүлүп түшүп жатып, акчалай жардам көрсөтчү эмес белеңиз. Бир жолу эсиңиздеби? Бизде орто жашап калган эсепчи байке бар эле го. Түнкү саат 2-де үйгө телефон чалып, тез келе кал дедиңиз. Мен жетип келдим. Анан сиз, Кеңеш байкенин аялы уксуз ичип алыптыр.
Реанимацияда экен. Тез барбасак болбойт. Ыйлап жатат бечара. Барып жардам берели, дедиңиз. Эмне болуп? Ким билсин? Дедиңиз машинага олтуруп жатып. Бирок мен ушул киши үчүн күйпөлөктөгөнүңүзгө ачуум келип турду. Себеби ал киши сизди көп жактырчу эмес. Сиз тууралуу жаман сөздөрдү ар кимге айтып жүргөндөрдүн бири болчу да. Анан көйүшчү. Кыялы да жаман эле. Жумуштагы эч бири менен жакшы мамиледе эмес эле. Аялынын уксуз ичишине өзү эле күнөөлүү болсо керек, деп койдум жолдо баратып. Эмнеге андай ойлойсуң? Жөндөн жөн ичпесе керек. Балким адашып ичип алгандыр. Мен ошол байкенин өзүнөн эле көрөм, деп табышмактуу сүйлөп койдум. Сиз менин бул сөзүмө жооп айтканча ооруканага да жете келдик. Алдыбыздан Кеңеш байке тосуп чыкты. Түнкү караңгыда оорукананын айланасында өзү эле жүргөндөй. Машинадан түшүп түшпөй жатып, "Кантти аялыңыз?" дедиңиз. "Ошондой эле. Өзүнө келе албай жатат", деп ыйлап жиберди. Чоң эле кишинин ыйлаганын биринчи көрүшүм. Таң калдым. Анан экөөңүздөр оорукананын ичине кирип кеттиңер. Кыйладан кийин чыктыңар. "Кыжаалат боло бербеңиз, өзүңүздү бек кармаңыз. Жакшы болуп кетет", деп тиги байкени жооктоттуңуз да кеттик үйгө деп мага кайрылдыңыз. "Таң эрте дагы кабар аламын. Жанагы врач айткан акчаны да ала келем", деп Кеңеш байкеге кайрат айтып жүрүп кеттик. Кеңеш байке балким кыжаалаттыктанбы, же ага чейин эле ичип алганбы, аябай жагымсыз жыттанып турган. "Эмне болуптур? Абалы жакшы бекен?" деп койдум жолдо келе жатып. "Кыйын го. Уксусту көп ичкен окшойт. Врачтар бар күчүн үрөп, ичин тазалап жатышат. Оозу, таңдайы, кекиртеги күйүп кеткен дешет. Кыйын болот окшойт байкеге, балдары да жаш", деп чың ыхласыңыз менен кайгырып турдуңуз. Анан үйүңүзгө келгенде, "Эсен, сен азыр биздикинде эле кал. Таң эрте дагы барабыз ооруканага", дедиңиз. Мен "Машинанын ичине эле уктайман да", деп үйүңүзгө кирбедим. Машинанын ичине укташ кыйынга турду мага. Сиздин өтө эле боорукерлигиңизди ойлой бердим. Ушунчалык күйүп-бышып албадыңызбы? Анан эртең менен ооруканага кайра келип, башкы врачына кирип, байкенин аялын катуу дайындадыңыз. Байкеге өз жаныңыздан акча бердиңиз. Жумушка келип, айлыгынын эсебинен акча жаздырып, бухгалтерди жөнөттүңүз. Айтор, сиздин күчүңүз менен аялы аман калган чынында. Анчалык аракет кылбасаңыз, врачтар деле карап коймок эмес. Ошонуңузду тиги байке билген да жок кийин. Мен кеткенден кийин сиздин үстүңүздөн анонимка уюштуруптур го. Анан Салкын деген бир эже бар эмес беле? Ошого да кандай жардамдарды бергенсиз? Күйөөсү көп ишчү эмес беле? 2 күндүн биринде көзүгө көрүп, күйөөсүнөн таяк жеп, ыйлактап эле жүрчү да. Анын күйөөсүн мен билгенден 3 жолу жумушка орноштуруп бердиңиз. Анан ал ичип алып эле жумушунан айдалып кетчү. Аларга үй деле алып бергенсиз. Көп колдойт элеңиз. Ошол эже дагы жанагы Кеңеш байкеге кошулуп алып, анонимка жазышыптыр да. Карабайсызбы? Уятсыздарды. Жакшылыкка жамандык менен жооп берген ушундай адамдар да болот экен. Кийин мен угуп алып, экөөнү тим эле... Сага ким айтты аны? Кийин мен баарын териштирдим да. Эми ал өзүнчө сөз болот. Ирети келгенде айтып берем. Бул сөзүмдү аягына чыгарып алайын. Ушундай боорукерлигиңиздин баарын баамдап туруп, кээде ачуум менен: "Сиз эмне эле бытырай бересиз? Сиздин ошол жакшылыгыңызды билишет дейсизби?" дегим келчү. Бир жолу четин чыгарып эле айтып көрдүм. Ошондо сиз: алар билбесе, Кудай билер. Адамдарга жакшылык кылган жакшы", деп койгонсуз. Баары бир жакшылыкты билгенге жакшылык кылыш керек го. Атам көп айтып калат: "Эңкейгенге эңкейгин, какайганга какайгын" деп. Таш менен урганды аш менен ур деген да кеп бар. Аны мен айттым. Эсиңе бек сактап ал деп күлүп койгонсуз. Ошол сөзүңүз ар убак эсимде жүрдү. Атүгүл кийинки жашоомдо да кандайдыр бир дем күч берип келгенсиди. Жигит бир азга ойлуу турду да шып жакты карай сөзүн улады. "Билесизби? Сырттагылардан дайыма сиз жөнүндө мактоону гана укчумун. Бирок
Негедир алар канчалык көп макташса, менин кызганычым артып кетет. Эй, болду. Көп мактабагыла. Көзүңөр тиет дейм. Ушундайда сизге болгон сезимим күч ала берет. Ал сезим менин акылыма баш ийбей баратты. Бир күнү ачыкка чыгарам дейм. Үйдө жатып алып ойлоном. Эртең айтам, же ары, же бери боломун деп кайраттанам. Бирок сизди көргөндө тилим буулуп, дудук болом да калам. Бир күнү жумуштан адаттагыдай кеч кайтып бараттык эле. Сиз мага карап, "Я, эсен, сенин убалыңа калган жокмунбу?" дедиңиз. Эмнеге? Ойлуу бараттым эле. Бул сөзүңүз негедир мени чоочутуп ийди. Ушинтип кеч жумуштан кайтабыз. Кайра эрте келесиң. Сен азыр жашсың да. Кыздарга барышың керек. Өзүңө жар табышың керек. Мен сага убакыт бербей жаткан жокмунбу? Дедиңиз. Жок. Чыныңды айт. Анан кийин тилдеп жүрбө. Чын, азыр турмуш жөнүндө ойлоно элекмин. Кантип эле? Атаңдар айтышпайбы? Алардын эң кичүүгү улуу турбайсыңбы? Көкүрөк күчүгү деп коебу? Айтышат элек. Мен жолду тиктеген боюнча жооп кайтарам. Ошентсе да, ачык эле сүйлөшүп жүрөлү, Жумуш бүткөндө мен сага жетекчи эмес, эжекеңдей болоюн, сырдашың болоюн. Ачык сүйлөшүп дегендей макулбу? Деген сөзүңүз денемди дүүр эттирип жиберди. Азыр ушул жерден ачылып, чачылып алсамбы деген ой да келди. Кыйладан кийин. Мен баарына чыдайм деп ишке киргенмин да. Азырынча иштеп турайын, кыстаулар, ар нерсенин мезгили болот да, дедим. Ичимдеги сиз турганда мага кыздын эмне кереги бар? Менин жашоом сизсиз деген туйгумду айта албадым. Оозума келет, сыртка чыга албайт. Сиздин бул айткандарыңыз бир сырдуу булактын көзүн ачкансыды эле, бирок андан ары аны тазалап кое албадым. Урматтуу угарман, чыгарманын уландысы кийинки бөлүмдө.